кылмыш жаза кодексте атпайсызбы? Мисалы, урлук кылба, жамандык кылба, тигиндей кылба, мына кодекстен жөнөкөй эле кодекстен айтып атам да, андан кийин мен балдарга дагы жогорку окуу жайларында балдарга лекция окуганда да айтам да, мына боо анан боонун баары жөнөкөй жерден алынган жок да, балдар туурабы? Себеби бизде айтып атпайбызбы, укугубуз дейбиз, укугубузду жакшы билгенибиз менен биз милдеттерибизди жакшы билбейбиз. Каракол шаарындагы номер 5 орто билим берүү мектебинде кылмыштуулуктун алдын алуу, зордук зомбулук боюнча тарбиялык саат өткөрүлдү. Иш-чарага мектеп мугалимдери жана 9-10-11 класстын окуучулары катышышты. Тарбиялык саатта окуучулар арасындагы кылмыштуулук, анын келип чыгуусу, алдын алуу жөнүндө кеңири маалымат берилди. Жаш чет элек өспүрүмдөр тарабынан кылмыштуулукту болтуруу максатында өзүмдүн жеке жашоомдогу тажрыйбамдан алынган примерлерди келтирип айтып бердим. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү өткөн дарсым текке кетпейт. Балдар өздөрүнөн менден алган маалыматтарды өзүнүн кошуна, досторуна же башка балдарга айтып берип, кылмыштуулук деген эмне экенин, кылмыштуулукту болтурбоо, кылмышты жазабаганга аракет кылгандай үндөйт деген тилектемин да. Аталган мектепте 50 мугалим эмгектенип, 783 окуучу тарбияланат. Балдар 2 нөмөттө окушат. Окуучулар мектепте жүргөндө тартип бузуу болсо мугалимдер жоопту. 2021 жылдан баштап ушул убакытка чейин көйгөй жараткан терс окуялар болбогондугун айтат мектептин социалдык педагогу. Жылдын башында атайын мектеп директору тарабынан бекитилип, пландар түзүлүп, ошол план боюнча иштер жүргүзүлүп, ай сайын, чейрек сайын, жума сайын, айына бир жолу профилактикалык кеңеш өтөт. Анда биздин мектепте болуп аткан орчундуу маселелер талкууланат. Андан тышкары зордук зомбулукту алдын алуу деген эң чоң проблема болбоду. Ушул зордук зомбулукту алдын алуу максатында атайын 1 айлыктар, 2 айлыктар, 3 айлыктар жүргүзүлүп, ошол пландын негизинде иштер жүргүзүлүп жатат. Класстык сааттар өтүлүп, тегерек столдор өтүлүп, атайын ошо атактуу тиешелүү укук коргоо органдарынан кишилер чакыртылып, тегерек столдор байма-бай өткөрүлүп турат. Бүгүн келип берген ушу тарбиялык сабак аябай бизге жакшы болду. Мээбизге кирди, мындайча айтканда. Кылмыш бул жаман экенин түшүндүк. Суицид бул жаман экенин түшүндүк. Ушу жаштардын арасында аябай көп суицид болуп атат, ошолорду токтотуш керек. Ушинтип келип эметсеңер, балким ушунун бир канча бир проценти токтолот да. Жаш өспүрүмдөрдүн тарбиясына өзгөчө маани берип, анын келечекте кылмыш жолуна түшпөй, бекем ден соолукта өсүп, сапаттуу билим алуусуна шарт түзүп берүүбүз зарыл дешет уюштуруучулар. Мындай кылмыштуулуктун алдын алуу иштери облустук соту тарабынан байма-бай өткөрүлүп келет. Улутай Курбанкулова, Асылбек Касенов, Каракол шаарынан.